Эми ушунча чечим кабыл алгандан кийин артка кайтсак болбойт. Көчүп бериңиздер. Сиздерден сураныч. Ош шаарындагы Келечек базары 1-мартта көчүрүлөт. Мындай чечим бүгүн шаар башчысынын соодагерлер менен болгон жолугушуусунда айтылды. Буга чейин айрым соодагерлер көчпөй турганын билдирип, каржылык маселелерди себеп кылышкан. Бул жагдайга байланыштуу шаар башчысы алардын мүмкүнчүлүгүн эске алып, жаңы соода жайлары үчүн төлөнө турган каражаттын мөөнөтүн узартуу чечимин кабыл алды. Мен кече алардын өкүлүн чакырдым. Чакырып айттым, төлөө мүмкүнчүлүгү жанагы шарты боюнча айттым. Баасыны боюнча айттым, наразылыктарды силердин. Ошонун бардыгы туура эмес болуп атканын айттым. Анан силер 1-мартка чейин акчасын толук төлөп бүтүшүңөр керек экен да. Түшүндүм. Мен айттым. Мен 20 000 доллар төлөй албайм ал. Мен аларга айттым, тапшырманы бердик азыр. 2 айга. Дагы 2 айга узартып берсин. 2 айга. Айнанып кетем, мына майда, Мен аларга тапшырма бердим, алар жок дейт. Мен айттым, жок. Узартасыңар дедим. Узартасыңар дедим. Биз көчөбүз, узартсын бизди. Узартуу боюнча макулдаштым, барып айта бересиңер. Мына мэр айтты, төлөө мөөнөтү узартылды. Жаңы Келечек базарында жалпы 1300 соода орну каралган. Анын 700ге жакын 15 чарчы метрде түссө, калганы 7 чарчы метрлик болуп курулган. Бул орундардын өлчөмү соодагерлердин сунушунун негизинде аныкталган. Сатуучулар инвесторго төлөнүүчү сумманын мөөнөтү узартылганына карабастан, эми соода жайларынын сапаты начар болуп жаткандыгын себеп кылып жатышыптыр. Негизги талап бизге сентябрга убакыт берсин, жолдор бүтсүн. Сентябрга иштейлик бул жерде. Ай-май төлөйлүк, 61 миңден төлөйлүк. Бала чага багайлуу, кирип төлөйлү. Ан 5 000 долларга алды, талап 5 000 долларга курган местасы жооп бербейби? Бизден түз кайрылабыз. Көз карандысы берек түзүп берсин, байкачы комиссия түзүп текшерип берсин. Ушу бизге срогун узартып берсин. Ана курган жерде эч кандай качествосы жок, бизге немеси жок. Суусу өтөт. Жамгыр жааганда жамгыр жаап, бары жокту суу каптап, о жерде эч кандай тура турган нерсе жок го. Биздин мына ушу эл, ушу көпчүлүк эмес, бул 90% айырга бүтсүн деп атат. Бизге мөөнөт берсин, кредит алгандарын эмес. Муну ушунун алган ошо мемени контейнери 5 000 долларга. Ошону жарым-жартайын төлөгөн, башынан төлөгөндөр бар. Кээбиркилер бир 10-15% эле толук төлөгөн. Турда, жолдор да бүткөн эмес. Эми бизден кийин подрядчиктерине ошол эле профиль, ошол эле түнүкөдөн бул контейнердин листи бир 3 мм же 4 мм болот. Листи эң арзан бул метр квадраты 68 сомдон тура турган листтен эле жасап коюшту. Ал шамалга шалдырайт жөн элечи. Буга чейин Келечек базарын жаңы жылда көчүрүү пландалган, бирок соодагерлердин ыңгайлуулугу эске алынып, мөөнөт жаз айына жылдырылган. Ошондой эле базарга орто сапаттагы курулуш материалдары колдонулуп курулуп жатканы айтылган. Инвесторлор буга чейин салынган базардагы кемчиликтердин үстүнөн иш алып барып жатышканын билдиришкен. Учурда курулуш иштери Ош шаардык базар дирекциясынын көзөмөлүндө. Бул жердин сапатын көзөмөлгө алган эң негизги организация десек, осы уюм, бул Келечектин өзүнүн ассоциациясы бар. Ошол ассоциациянын өздөрүнүн комиссиясы бар. Ошолор ошол жерди кабыл алып, курулуш иштерин байкаштырып, проект боюнча подрядчик толук өз коюлган милдетин аткарып жатат. Мэрия тараптан дагы, биз тараптан дагы көзөмөл өтө күч. Бул проект боюнча проекттен эч кандай мындай кынтыксыз курулуп жаткан базар. Учурда базардын курулушу дээрлик 90% аяктады. Жаңы жайга Келечек базарынан сырткары эт сатуучулар, мөмө жемиш жана алтын саткандар да жайгаштырылат. Жаңы Ош базарына Борбордук базардан тышкары дагы 30дан ашуун базар көчүрүлгөн. Бул аймакта коомдук транспорттун каттамдарын көбөйтүү каралып, учурда 11 маршруттук такси жана 5 автобус каттап жатат. Толбай Урканбеков, Залкар Токтосун уулу, Ош ТВ.